Төлөйкөн айылы менен Ош шаарыны бириктирип турган негизги көпүрө дагы селден авариялык абалга кептелген. Учурда бул жерде оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Ал эми көпүрө оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө киргизилген. Ал эми жеңил унаалар бир тараптуу өтүп жатат. Учурда көпүрө кооптуу абалда турат. Ошондуктан дагы оор жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө уруксат берилген эмес. Кыргыз гидромет кызматы алдыда дагы жаан чачуундуу аба ырайы күтүлүп жаткандыгын билдирди. Мындан улам көпүрөнүн асты убактылуу бекемделип, топурак менен толтурулуп турат. Андан кийин өтмөк капиталдык ремонттон өткөрүлөрү айтылды. Ага болжолдуу түрдө 5-6 миллион сомдун тегерегинде акча керектелет. Подпорный стенканы бетондоп чыгып, полун жасап, астына каскад жасау керек. Келген суу сразу түшүп кетпес үчүн бир каскад жасап, тосмолорду жасап туруп, анан кийин бардыгын жасап өткөрөбүз. Тез аранын ичинде ушул акча каражаттарын бөлүп беребиз деп жатышат. Көө менен келген селден улам ошол эле Төлөйкөн айыл аймагындагы суу өткөрүүчү турбалар кум шагал менен толуп калган. Анын айынан азыр арык каналдарда суу жок, убактылуу токтотулган. Азыр түтүктөрдү тазалоо жумуштары аткарылып жатат. Ага 9 атайын техника тартылып, 30дан ашык кызматкер иштеп жатат. 13 чакырымдагы жолдорду дагы шагылдар келип тосуп калган. Аларды тазалоо иштеринин жумуштарын аткарып бүттүк. Азыр жалпы жонунан биз Төлөйкөн айылына кетүүчү жолго толук кандуу техникалардын жүрүшүн камсыз кылып турабыз. Аталган айыл аймакта сел жүргөн учурда электр жарыгы менен ичүүчү суу берүү да үзгүлтүккө учураган болчу. Бирок ошол эле күнү электр жарыгы менен камсыздоо жолго коюлган. Ал эми таза суу чыгарыла элек. Тиешелүү кызматтар муну учурда суу кампаларын оңдоп түзөө иштери аяктай электиги менен түшүндүрдү. Ичүүчү суубуз эми бизде астыбызда дарыябыз бар. Ушундан алып келип ичип атабыз эми. Дарыя тунук бизде алыс эмес суу, жакын. Деген мүмкүнчүлүгү жоктор эми ошо суу кылып атат. Ага эл жардамы менен алып келтирип берип турат. Ал арада суу кирген турак үйлөрдү сел суулардан толугу менен тазаланып бүткөнү айтылды. Ички чарбалык жолдорду кум шагалдан тазалоо иштери дагы деле уланууда. Тазалоо иштерине атайын максаттагы оор техникалар дагы тартылган. Тазалоо иштерин айтсак, тазалоо иштери азыр ушу 54 үйдүн бардыгы тазаланып бүттү. Ошол кырдаал 14-үндө болгон окуядан баштап куткаруучулар жана ушу жараны коргоо кызматтарынын тиешелүү адамдары тиешелүү техникалар менен жеринде иш алып бардык. Эске салсак, сел Ош шаарындагы 183 турак жайдын короосуна кирген. Натыйжасында 15 үй авариялык абалга кептелген. Ал эми 6 турак жайдын дубалы урап түшкөн. Мындан сырткары Борбордук базардагы 785 контейнерге суу кирген. Учурда жалпы материалдык чыгымды тиешелүү адистер эсептеп жатат. Жаңылай Камек кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ала Тоо 24, Ош.